эгерде аялыңыз жакшы болсо, мындай проблема жок, ээн эркин жүрөсүз. Эгер аялыңыз жок болсо, бул жакта бир кадам дагы бул жака таштай албайсыз. Анткени чалат, качан келесиз, мен өлүп атам, мындай кылып атам. Артыңан бирөө эме кылып турат да, контролдоп. Наским жок калды. Кыскасы, мен ачка калдым. Ушуга окшогон сөздөрдү айтып, баягы эркектин нервин жеген сайын эркек ойлонот, ой, мен болду. Окубай эле койсомбу деп анан окууну таштап уже кеткендер канча. Сонун анан ушуга ылай эле бир Нурсултан 55 деген көрүүчүбүздөн суроо келиптир. Сиз качан үйлөнгөнсүз? Анан эме деген бул жерде мага жакканы эме болуп атат. Илимге тоскоол болбойбу экен дейт. Мындай үйлөнгөнчү илим алууда, билим алууда тоскоол болбойбу экен деп өзүңүз айтып бериңизчи башыңыздан өткөн. Негизи эгерде Кыргызстанда окусаңыз, Кыргызстанда илим жаатында окусаңыз, үйлөнбөй эле окуп алсаңыз менин оюм боюнча жакшы. Эгерде жашыңыз келип калса, үйлөнөм деп уже чечим чыгарсаңыз, үйлөнүп алып деле илим алсаңыз боло берет. Бирок бойдок учурунда илим алгандай илим ала албайсыз. Чын. Кыргызстанда болсоңуз, эгерде чет мамлекетке кетип үй бүлө менен кетем десеңиз, анда үй бүлөңүз менен бир окууну бүтүрүп алып бул жака келсеңиз жакшы эле болот. Анткени эркектин эң бир учурдагы көйгөйү бул өзүнүн кызыгуу бир мындай кумары деп коелу. Эркектин кумары бир нерсе менен алектенбесе, табигый бир нерсе менен алектенбесе, ал башка нерселерге көңүл бурулуп кетип, же болбосо мындай ойноп кетиши мүмкүн. Ушуга окшогон нерселер болуп кетиши мүмкүн. Ошол үчүн динибизде айтылат, аял бул үйлөнгөн инсандын дини толук болуптур. Же болбосо бир үйлөнүп алып туруп устазыңызга мактансаңыз, мен үйлөндүм устаз, ушундай десең, диниң толук болушу менен куттуктайм деп айтат да. Демек, биринчи үйлөнсөңүз өзүңүз таза болосуз, үйүңүз таза болот, үйүңүзгө кут береке келет. Кадимкидей, мисалы пайгамбарыбыздын учурунда кедей инсандар болгон. Ошо кедей инсандар келип, мен кедей болуп кеттим, мага дуа кылыңыз дегенде, пайгамбарыбыз үйлөн деген. Ошол үй бүлөнүн артынан береке, бай берекет болуп кеткен. Анткени ар бир адамдын ырыскысы өзү менен болот да. Мисалы, аялдын ырыскысы эркектин ырыскысы менен эле бирдей. Андан ашык кеми жок, туурабы? Ар бир инсанга ырыскы берилет. Мисалы, мен бир үйдө жашайм. Мисалы, могул үй деп коелу, бир үй, ушул үйдө мен жашайм. Демек, бул үйгө менин деңгээлимче мага кандай ырыскы жазылса, ушул нерсеге келет. Ушул нерсеге ырыскы түшүп турат ушул үйгө. Эми ушул үйгө бир адам келди, мисалы, үйлөндүңүз дейли, үйлөндүңүз. Демек, сизге бир эле үйгө эки адамдын ырыскысы келип турат. Эки адамдын бир үйгө эки адамдын ырыскысы. Эми балалуу болдуңуз, балаңыз көп, алардын дагы мисалы 3-4 балалуу болдуңуз. Демек, 6 ырыскы бир үй бүлөгө, бир үйгө келип турат. Мунун кайсынысы жакшы? Демек, сиздин байышыңызга дагы, сиздин үйүңүзгө береке кириш үчүн дагы бул үй бүлө керек экен демек. Ошол үчүн илим алууда Кыргызстанда болсоңуз тоскоолу тиет сөзсүз түрдө. Эгерде башка жакка окуйм десеңиз, тоскоолу тийбейт. Эгерде үй бүлөңүздү алып кетсеңиз. Мен ойлойм, азыр эгерде аялым бир аз начарыраак, же болбосо мындай дүйнө параз, илимге кызыкпаган инсан болгондо, мен Саудияда азыр окубашым керек болчу. Анткени бул жакты таштап кетишим керек болчу, качан эле. Анткени мен азыр 9 айга кетип атат, уже 9 ай болду. 9 айдан бери бул жакта жүрөм. Үй бүлөңүздөн алыс. Үй бүлөмдөн алыс, кызымды 3 айлыгына чейин көргөмүн. Азыр эми эртең майдын 26-сында бирге чыгат, 27-синде. Мен үчүн кыйын эле болуп атат, бирок сабырдын түбү сары алтын деп бекер айтылган эмес.
Демек, сиздин жубайыңыз себепчи болуп калды десеңиз дагы болот экен да, сизге түрткү берип, бар оку деп мындай сизге эме болгон, э? Демек, эч кандай тоскоолдук болбойт экен, э? Мындай үйлөнүп эме кылып. Ооба. Азыр мени жубайым балким азыр эфирде көрүп аткандыр же көрбөй аткандыр. Кээ бир адамдар айтат да, сизди текшерген бирөө жарым барбы депчи. Мен айтам аларга, менин аялым текшерип турат дейм да. Сиз бул жерде ката сүйлөп алдыңыз, мүнтпейсизби деп чалып айтып турат. Эң сонун. Анан мындай. Мисалы чет өлкөдө жүрсөчү, анан кийин мисалы чет өлкөдө жүрөт, үйлөнө элек болчу Кыргызстанда. Ошолорго кандай кеңеш бересиз? Мисалы бизге чет өлкөдө жаштар деле көп да, мисалычы. Көптөгөн сиз курактуу же биз курактуу жаштар көп да, ошол үйлөнсөм, мисалы окуума тоскоол болот деген ушундай ар кандай суроолор пайда болот да, ошолорго кандай деп бир өзүңүз мындай жеке оюңуз менен кандай деп айтасыз? Мисалы мен Саудияда эмес, Америкада окудум дейин, э? Мен контракттын негизинде окуйм, айылдан акча салып турат, доллар менен. Анан мен үй бүлөмдөн акча каражат алып, мен окуйм. Мына ушундай учур болсо, окууну бүткөнгө чейин ал инсан үйлөнбөй эле турганы жакшы. Бир аз орозо кармаш керек, эгер нафсин тыя албаса. Орозо анткени эркектин нафсин тыйганга чоң жардам берет. Пайгамбарыбыз айтат, бир инсан ушундай үйлөнөм, нар жак бер жак болуп атканда, мүмкүнчүлүгүм жок, нар жак бер жак дегенде, пайгамбарыбыз орозо кармага деген учурлар болгон. Анткени орозо кармаганда ачка болгон инсандын акылы дагы ачка болот экен, илим билимге. Баягындай кумар кандыруу жана башка оюн зооктордон алыс болот экен. Анткени бир аз болсо да алысырайт. Ошол үчүн орозо бул нафсини сындыруу айы деп дагы коет. Андай инсандар орозо кармап сабыр кылыш керек. Ал эми бюджет менен окуйт, айына мамлекет акча берип турат, же болбосо ошол университет акча бөлүп турат. Мындай караса, өзүнүн жеген ичкенинен сырткары бир аз акча ашып кала турган болсо, ал инсан сөзсүз үйлөнүш керек. Эгерде үйлөнүү ага милдет болуп калса.